Ушу шороңгоргор эки нерсе адамды курутуп бүтө турган болду да. Аялдар эрип сүйлөгүлө, ла тахдо бил каул. Мындай жөнөкөй кайрылгыла. Өзү бир важный элестетип, бу дүйнөнүн арак барак кылып чут эле фиравун болупчу. Мунун пул көп болгону менен акылы жок да депчи. Жүрөк оорусу, текебелек деген оору жабышат дагы мындай. Отурганда отуруп калат. Билесиздерби? Мына зыяратка барасыздар да, начальниктин комнатасындачы. Да отурат да. Элиңиз ден соолукка кам көрүү. Бирок бүгүн биз ден соолукка кам көрүү дегенде бир медицина илимин айтайын деген ой жок. Анткени ал нерсеге акылыбыз деле жетпейт. Бирок ооруну айтпасаң өлүм ашкара дейт, оору жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок оорулардын эки түрү бар. Бирөөсү жүрөк оорулары. Тагыраак айтканда адамдын ичиндеги оорулар бар, кекчилдик, текеберлик, көрө албастык деген. Бул жүрөк ооруларына кошулат. Жана экинчиси сырткы көрүштө дене мүчөнүн оорулары. Дене мүчөнүн оорулары жөнүндө сүйлөш үчүн ошончо жыл окуш керек. 9-10 жылчы. Ал эми жүрөк ооруларын биз сүйлөй турган тема. Ушуну биз окудук 5-10 жылчы. Ушунун аркасынан балким пайдабыз тийип калат деген иретте колдон келишинче ар тарапты кылып чыктык. Сөздүн башында Аллах Таала шу Ара сүрөсүнүн 88 жана 89 аятындагы Аллахтын кайрылуусун баштайбыз. Ла яума ла янфау малун вала банун. Кыямат күндө, сурак болгон күндө акча, мал дүйнөчү, жана бала чака пайда бербей турган болуп калат. Илля ман аталлаха би калбин салим. Бир гана таза оорудан, ушундай жаман оорулардан таза абалдагы жүрөк гана пайда берет деген. Мына ушул бүгүнкү биздин темабыз. Туура жүрөгү таза, оорулардан таза дегени бая биз жогоруда айткандай эле жүрөк оорулары бар, айтып атпайбызбы? Көрө албастык, кекчилдик. Булардын баарын топтоп бир жерге алып келгенде аныктама болот да. Адамдын жүрөгүндө эки чоң оору болот. Биринчиси жаман күмөндөр, экинчиси жамандыкка алып бара турган напсы каалоолор. Арабчасы шахават ва шубухат деп коет. Арабчасы деле түшүнүктүү болот да. Шубухат, шектер жана шахаваттар. Ушу шороңгоргор эки нерсе адамды курутуп бүтө турган болду да. Эми ушул эки нерсе же адамды башкарат, же адам ушу эки нерсени башкарат. Ким ушу эки нерсени шахваттар менен шектерин башкара алган болсо, бул адам илля ман аталлаху би калбин салим, кыяматта ийгиликке жете турган таза жүрөктүү адам деп эсептелет. Ал эми кимде-ким ушуларга башкарылган болсо, бул күйдүрмчү. Ким өзүнүн напсы каалоолорун, шахаваттарын башкара албаса, бул ушул жүрөктөгү ооруларына баш ийген болуп эсептелинет. Биз бул дүйнөгө сыноо үчүн жаратылганбыз. Сыноо болгондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, өзүбүздүн ушундай бир ооруларыбыз бар, кемчиликтерибиз бар. Мисалы, кафырлык, эки жүздүүлүк, бидат иштерди кылыш, жомок-жомокторго аралашып кетиш, динди бир оюнчукка айлантып ташташ, булар бардыгы шек деген оорудан келип чыгат. Адамдын жүрөгүндөгү шектерге баш ийгенде ушундай кете берет. Ал эми бузукулук, кан төгүү, зына, булар бардыгы шахават деген адамдын алсыздыгынан келип чыгат. Шахават, напсы каалоолор. Аллах Таала ыйык Куранда Ахзаб сүрөсүнүн 32 аятында аял кишилерге кайрылып, ла тахдо бил каул деп айтат. Эй аялдар, силер күйөөңөргө кайрылгандай ичке үн менен эркектерге кайрылбагыла. Эркектерге вообще сүйлөгүлө эмес. Аялдын үнү аврат дейт, кандай эмес. Аврат эмес, сүйлөгөнгө можно. Бирок ичке эрип сүйлөгөн арам. Алла Таала ошону тыйып атат. Аялдар эрип сүйлөгүлө, ла тахдо бил каул. Мындай жөнөкөй кайрылгыла. Мисалы, базарларга барган болсоңор же бир нерсени кайрылса, жөнөкөй кайрылгыла, бирок ичке үн менен күйөөсүн эркелегенде кылып эрип кайрылбагыла. Фаятма'аллази фи қалбихи марад. Жүрөгүндө оорусу барлар үмүт артып баштабасын деген да.
Бар го, жакшы сүйлөп койсо, жакшы көрүп калыптыр деп ойлобосун да. Анткени жүрөгүндө проблемасы барлар, оорусу барлар ушинтип ойлойт. Ал эми жүрөгүндө оорусу жоктор көп деле көңүл бурбайт. Бул аятты эмнеге айтып атабыз? Жүрөк оорулары жөнүндө сүйлөшүп атабыз бизчи. Бүгүнкү күндөгү тема оорулар болгондо дагы кандай? Манави жүрөк оорулары бизди курутуп бере турган, тозокко чейин алып бара турган, кайсы жолдор аркылуу? Шахават жана шектер аркылуу алып бара турган жүрөк оорулары жөнүндө иншалла сүйлөшөбүз. Биринчиси ширк. Бул ширк жүрөк ооруларынан. Адам Кудайга да сыйына берет, башка бирөөгө да сыйына бере турган да. Аллахтан да корко берет, башкадан да корко бере турган. Экинчиси текеберлик. Бул жүрөк ооруларынан. Үчүнчүсү дүйнөнү жакшы көрүш, дүйнөнү сүйүп алыш. Сүйүп алыш дегенде дүйнөнү кылбай коюш эмес, кылынсын, бирок сүйүп жүрөктөн кирип алыш. Төртүнчүсү кекчилдик, душманчылык. Өч алуу менен жашай турган адамдар бар го, шашпай тур дей турганчы. Бул дагы жүрөк ооруларынан. Бешинчиси көр албастык. Алтынчысы бакылдык, сараңдык. Шух деп коет го мындай. Бизде не деп коет? Жмоттор. Жмоттук бул оору. Жетинчиси башчы болушту сүйүш. Мындай бийлик оорусу менен оору. Сегизинчиси шухра оорусу менен оору. Таанымал болуш, элдин оозуна алыныш. Булардын бардыгы бизди куурата турган, адамдык сыпаттан чыгарып, айбандык сыпатка апарып кое турган, кыяматта бизди тозокто азапка алып барып кое турган күнөөлөр. Эми бир-бирден далилдеп, түшүнүктүү кылып сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Биринчиси аширк. Ширк эмне дегенде адам жүрөгүнөн Алладан башка нерсеге дагы байланыш, үмүт кылыш. Бир эле Алладан үмүт кылбайт, башка нерседен да үмүт кыла берет. Алладан башкадан дагы корко берет. Алладан башкага дагы таяна берет. Кудайдан корккон адам, Кудайдын законуна чыкпаган адам башка эч жака зыяны да тийбейт. А бирок тетирисинче ким Кудайдан коркпосо, бул олугуп жүрө бериши мүмкүн, башын өйдө көтөрүп жүрө бериши мүмкүн, бирок бардык нерседен коркот. Олугуп мындай сырткы көрүш болушу мүмкүн. Мына ошондуктан Алла Таала бизге ырайым кылыш үчүн айтат. Фа ияя фархабун, менден гана корккула. Фа ияя фаттакун, менден гана корккула. Фа алаллахи фалятаваккал муъминун, Аллах Таалага имандуулар таянсын, ар кимге таяна бербесин депчи. Эгер кимде ким Алладан башка бирөөгө дагы таяна алган болсо, корккон болсо, мунун жүрөгүндө проблема бар болчу. Бул адамдын жүрөгүндө оору бар. Не деген оору? Ширк деген оору бар. Экинчиси, бул ширктен дагы оорураак адамды касапатка апара турган текеберлик деген күнөө. Текебер деген акыйкатты кабыл албаш жана адамдарды кемсинтиш. Бул текеберликтен оорураак дегени ушу улуу алымдар айткан, ширк кылган адам Кудайга дагы сыйынат дагы, башка бир нерсеге сыйынып коюшу мүмкүн. Кудайдан коркуп, башка нерседен коркуп ушундай жүрүшү мүмкүн. Ал эми текебер адам Аллага моюн сунбай коет. Биз мындай мечитке барганда, силер намаз окуп алгыла деп сетке чеке чыгарып, өзү бир важный элестетип, бир дүйнөнүн арак-баракы кылып чут эле Фираун болчу. Фираун дүйнөнү башкарган да алчы. Ошого эле тең келип, бирок Фираунга жетпейт барычы. Бирок Фираун канча кыйын болсо, ал өлүп кетти алчы, кыйналгандачы. Ал шайтани сыпат текеберликчи. Анткени шайтан Адам алейхиссаламды Алла Таала жаратканда шайтан кызганды да. Кызганды дагы периштелердин арасында дагы бир өзүнүн шериги пайда болгондон тоготподу. Тебип көрдү, мындай алсыздыктарын эсептеп көрдү. Ушундай адамдар бар го. Мунун пулу көп болгону менен акылы жок да депчи. Жоксо мунун акылы күчтүү болгону менен пулу жок да депчи. Ол таза жүргөнү менен зато бир кичинекейинде бирөөнүн айнегин сындырып койгон да деп туруп эле мындай болушунча бирөөнү ылдыйганга аракет кылат го. Шайтан ошондой кылган да. Алла Таала шайтанды, иблисти дарылаш үчүн айтты, ошого сажда кыл деди. Подчиненный бол деди да. Сен ошонун колунда иште деди да. Мисалы бирөө бар го, өтө бир олуккан болсо, тоготпогон адамдын колунда иштетип койсо кандай болот? Сакаябы? Сакаят да туура мындай. Өзүнүн секин давлениясына түшүп калат да. Бирок көтөрсөң көтөрүлүп кете берет да. Шайтан да айтты, сен адамга сажда кыл деди.
Бирок ошол убакта эле буйрук болгон. Азыр сажда Алладан башкага кылынбайт. Фасажадал малаика куллухум аджмаун. Периштелердин бардыгы ал жерде буйрук болду. Сажда кылгыла дегенде жалпы сажда кылышты. Илля иблис стакбара. Бир гана иблис, шайтан текеберленди. Ва кана минал кафирин, ал капырлардан болду. Неге текеберленди? Бул тупрактан жаралган го. Мен кыламбы деген нерсени айтты да. Бул оор күнөө да. Бул жүрөк оорулардын эң оор күнөөсү. Эгер Алла Таала буйруп аткан болсо, ошол буйруган нерселердин бардыгын кылыныш керек. Анткени текебер адамдар фаядхулуна жаханнама дахирин деп тозокко өтө корбогон абалда кирет. Бул дүйнөдө башын көтөргөн адам кыяматта корбогон абалда келет. Алла Таала удхулу абваба жаханнама халидина фиха фабиса масвал мутакаббирин. Текеберлерге айткан, тозок, түбөлүктүү тозокко киргиле, текебер адамдар кандай гана жаман орунда депчи. Азыр көбүнчө дайым адам келе бере турган жерде иштеген адам, кабылдамада иштеген, же бир жерде начальник болуп калган, же шеф болуп калган адамдар эгер сажда кылбаса проблема бар. Жүрөк оорусу, текебелик деген оору жабышат дагы мындай. Отурганда отуруп калат, билесиздерби? Зыяратка барасыздар да, начальниктин комнатасына, мындай отурат да. Келиңиз. Кандай анан? Өзү жашы чоң, аксакал өзүчү. Антыта анан, нөрөлөр чоңойта деп уже. Ал уже башка темп да. Эгер ушул эле киши сажда кылып жүргөн болсо, кайсы жерде иштебейин, мындай бирдей эле сүйлөмөк да. Жумтип, анан кеде сигарет чегип, депчи. Же болсом жолдо машина айдап келсе, бигирак машина айдаса, мындай коюпчу. Өзү сиденьяны алдырак жакындатып көрсө деле болот айдасачы. Туурабы? Бул шайтан иштеп атат тынымсызчы. Алла Таала шайтандын азгырыгына каршы келтирип, мешитке кел дагы башыңды жерге коюп сажда кыл, өзүңө келесиң депчи. Умрага ажылыкка барганда чачың кыр керчи. Өзүңдө башкача сезип жүрөт элең, бир кырып башка сүрөттө ham көр керчи. Бизге Алла Таала кайсы бир буйруктарды аткарса, бизди тарбиялап өзгө келиш үчүн, мондай жүрөк оорулары болгон текеберликтен алыс болуш үчүн. Аллага шүгүр, бизди жөн эле таштап койбостон, мына иштерди кылбагыла өлөсүңөр дебестен, ошону кылбай кое турган, өзүбүздү тарбиялап турган жүрөк ооруларын сакайта турган ибадаттарды да кылып берди. Алхамдулилlah.